Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен суроолор боюнча лагман жасайбыз. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн видеону көп кыскартпай толук бергенге аракет кылдым. Эгерде сиз да уйгур ашканасын сүйүүчүлөрдүн катарын толуктасаңыз, анда бул видео сиз үчүн. Алгач камырын жууруп алабыз. 250 мг муздак сууга 1 чай кашык туз кошуп, аралаштырып эритип алабыз. Эми унга 1 жумуртка жана туздуу сууну кошуп, камыр жууруйбуз. Сууну мына ушинтип аз-аздан куюп камыр жууруйбуз. Камырыбыз катуу, ошол эле учурда пластилинге окшогон ийкемдүү камыр болуш керек. Камыр мына ушундай абалга келгенден кийин сууну этияттык менен колубуз менен себелеп гана кошобуз. Бир жерине куюп жибербеңиздер сууну. Анда камырыбыздын консистенциясы бузулат. Бир жери жумшак, экинчи жери катуу болуп калышы мүмкүн. Мына ушинтип сууну аз-аздан куюп жууруйбуз. Мынакей камырыбыз даяр болду. Эми аны конверт түрүндө 4 бурчтук кылып бүктөп алабыз. Камырды шашпай, көпкө чейин илеп, мына ушундай жылмакай камыр кылып алышыңыз керек болот. Эми бул камырды целлофан баштыкка салып, 1,5 саатка эс алдырабыз. Камырыбыз тыныкты. Эми муну баштыктан чыгарып алып, калыңдыгын 1 сантиметрдей кылып жайып алабыз. Камырды жайып алдык. Эми анын тең жарымын өсүмдүк майы менен жакшылап майлап алабыз. Эми аны экиге бүктөп, атайын тактайдын үстүнө коюп, калыңдыгын 1 сантиметрдей кылып, мына ушундай таякчаларга кесип алабыз. Эми муну үстүнөн жакшылап бири-бирине жабышып калбаш үчүн майлап коебуз да. Дагы целлофан баштыкка кайра 20-30 мүнөткө салып эс алдырабыз. Камыр 20 мүнөт тыныкты. Эми аны бир-бирден алып, мына ушинтип тоголок формага келтирип алабыз. Камырды тоголоктоп алдык. Эми аны тарелканын үстүн жакшылап майлап, анын үстүнө мына ушинтип айлантырып тизип алабыз. Дал ушинтип бардык камырларды тоголок формага келтирип, тарелканын үстүнө тизип алабыз. Бир катар тизип алган соң, анын үстүн өсүмдүк майы менен майлап, кийинки катарды тизебиз. Мына ушинтип бир нече катар тизип алсак болот. Менде баары болуп 3 катар камыр болду.
Барын толуктоп майлап алган соң целлофан баштыкка салып 20-30 мүнөткө муздаткычка коюп эс алдырабыз. Мен муну кечинде жасап, эртеси түшкү тамакка даярдадым. Бул камырды ушул абалда 1 сутка бою муздаткычта сактасаңыз болот. Эгерде сиз да лагман чоюу процессин жеңилдеткиңиз келсе, анда мага окшоп кечинде жасап, эртеси пайдалана берсеңиз болот. Мынакей менде бул жол менен 10 сааттай муздаткычта турду. Бул учурда алып жайганыңызда камыр өсүмдүк майын өзүнө сиңирип алып, ийилчээк жана чоюлчаак болуп, үзүлбөй өтө жеңил жайылат. Видеодо көрсөтүлгөндөй, бир колубуз менен бир тарабын акырын чойгулап, экинчи колубуз менен мына ушинтип тоголоктоп жайып алабыз. Камырды болушунча ичке тоголоктоп алсаңыздар жакшы болот. Себеби ал бышып жатканда көлөмү чоңоюп, жоон болуп калат. Мына ушинтип бардык камырды алып, болушунча ичке кылып тоголоктоп алабыз. Мынакей камырыбыз бардык жери бирдей ичке болуп тоголоктолду. Эми аны 2 бармак башыбызга илип алып, столго чапкылайбыз. Мына ушинтип 4-5 камырды даярдап алабыз да, бири-бирине жабышып калбаш үчүн дароо бышырып алабыз. Ал үчүн кайнап жаткан сууга 2 аш кашык туз кошуп алабыз. Эми ага камырды салып, камыр оор болгондуктан түбүнө чөгүп кетет. Ошондо түбүнө жабышып калбаш үчүн улам аралаштырып турабыз. Улуу отто бул жол менен 2-2,5 мүнөттөй бышырып алабыз. Камыр бышып даяр болду. Эми аны сүзгүчкө сүзүп алып, муздак сууга чайкап алабыз. Эми анын суусун жакшылап кагып салып, идишибизге салып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр байкагандай бардык жери бирдей ичке лагман болду. Камырдын баарын бышырып даярдап алган соң, лагман үчүн шорпо даярдайбыз. Алгач этти ичке кылып майдалап туурап алабыз. Эми казанга майды көбүрөөк эле куябыз да, этти салып кууруп алабыз. Эми ага татымына жараша туз, кара мурч жана сарымсактан бир тишчени майдалап кошуп, аралаштырып, жакшылап кууруйбуз. Эттин суусу толугу менен тартылганга чейин кууруп, андан соң соя соусунан 3 аш кашыктай куюп, плитаны өчүрүп, капкагын жаап, 15-20 мүнөткө демдеп коебуз. Этибиз жумшак болуп бышып турат. Бул учурда калган азыктарды туурап даярдап алабыз.
2-3 баш пиязды жарым шакекче түрүндө туурайбыз. Ал эми капустаны болсо чарчы же болбосо ромбик түрүндө туурап алабыз. Болгар калемпиринде өтө майда эмес, чарчы же болбосо ромбик түрүндө туурайбыз. Ал эми селдерейди өзөгүн өзүнчө, жалбырагын өзүнчө башка идишке туурап алабыз. Өзөгүн кууруп жатканда ал эми жалбырактарын шорпобуз бышканда кошуп жиберебиз. Сарымсакты да ичке кылып туурап алабыз. Эт жумшак болуп бышып калды. Эми ага тууралган пиязды салып, отту улуулатып кууруп алабыз. Ар бир азыкты салгандан кийин улуу отто болжол менен 2-3 мүнөттөн кууруп алабыз. Эми ага 2 аш кашык томат пастасын кошобуз. Тууралган капустаны кошобуз. Аны да 2-3 мүнөттөй кууруйбуз. Селдерейдин өзөгүн кошуп, чарчы тууралган помидорду кошобуз. Булардын баарын 2-3 мүнөттөн кууруп алабыз. Эми болгар калемпирин кошобуз. Эми буга кайнап жаткан ысык сууну куябыз. Сууну өтө көп куюп жибербеңиздер. Менде тоңдурулган жандоо бар эле. Аны да салып кайнатабыз. Болжол менен 10-15 мүнөт гана кайнатсак жетиштүү болот. Бул учурда татымына жараша туз кошуп алабыз. Ошондой эле шорпосу суюк болуп калбаш үчүн 1 аш кашык крахмал же болбосо унду муздак сууга эритип алып кошуп жиберсеңиз, шорпосу суюк эмес, коюу шорпо болот. Эми ага майда тууралган сарымсак менен селдерейдин жалбырактарын кошуп, отту өчүрүп коебуз. Мына ушуну менен биздин лагман үчүн шорпобуз даяр болду. Эми алдын ала даярдалган лагманды ысык сууга чайкап алып, андан соң тарелкаларга салып алабыз. Анын үстүнө атайын даярдалган шорпосун да коюп алабыз. Мына достор, ушинтип бүгүн уйгур ашканасынын популярдуу тамактарынын бири болгон лагман тамагын жасадык. Эгерде өз колуңуз менен лагман чоюп көрө элек болсоңуз, анда ушул рецепт менен сөзсүз жасап көрүңүз. Сизге жагат деген ойдомун. Эгерде менин видеом сизге жагып, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий жазып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Ал эми менин видеолорумду биринчилерден болуп көргүңүз келсе, каналга катталып, коңгуроо белгисин басып койсоңуз, сизге билдирүү барып турат. Анда кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар достор.